Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы таанышуу, саламдашуу. Сабактын максаты кыргыз алфавитиндеги тыбыштар менен таанышышат. Ал тыбыштарды колдонуу чөйрөсүн үйрөнүшөт. Сүйлөө, жазуу кебинде кыргыз алфавитиндеги тыбыштарды колдоно алышат. Грамматика кыргыз тилиндеги тыбыштар. Ө, тыбыштары. Лексика ассалому алейкум, саламатсызбы, амансызбы, ден соолугуңуз кандай, кандай жүрөсүң, Кудайга шүгүр, өзүңүз кандай. Саламатсыңарбы, саламатчылык, окууңар кандай, окуубуз жакшы. Бүгүн силер менен кыргыз тилинин алфавити менен таанышабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, орус алфавитинен айырмаланып, кыргыз тилиндеги алфавитте тыбыштары бар. Анда жогорудагы тыбыштардын айтылышы боюнча мисалдарга көңүл буруп көрөлү. Ассалом алейкум ата, алейкум ассалам уулум. Ден соолугуңуз кандай? Кудайга шүгүр, эптеп кыбырап жүрөбүз уулум. Сенин атың ким? Менин атым Өмүрбек. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Үсөн. Мисалдарда көрсөтүлгөндөй, тыбыштары үндүү тыбыштарга кирет. Анын ичинен бөлүнүшүнө карай ичке, кууш, эринчил, кыска үндүү деп бөлүнөт. Ал эми тыбышы мурунчул, түпчүл, жумшак, түгөйсүз, үнсүз тыбыш болуп эсептелинет. Ошентип, биз бүгүнкү сабагыбызда орус алфавитинен айырмаланган кыргыз тилиндеги тыбыштары менен тааныштык. Анда көңүлүңүздөрдү сөздүккө бурабыз. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Саламатчылык? Здравствуйте. Ответ. Окууңар? Учеба. Ассалом алейкум. Здравствуйте. Ден соолугуңуз? Здоровье. Кудайга шүгүр, слава Богу, атың, имя, сенин, твое, сиздин, ваше, ассалом алейкум, здравствуйте.